Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Айлардын султаны болгон Рамазан айы кирип келди. Ушул Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул биз үчүн, ар бир мусулман үчүн өтө чоң майрам, өтө чоң кубаныч келди, Кудай буйруса. Себеби бул айда чоң мүмкүнчүлүк келди. Бул айда кандай гана ниетти, тилекти жан дилибизден жасаган болсок, ал сөзсүз кабыл боло турган жакшы бир мүмкүнчүлүк. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул башка айларга же болбосо башка орозолорго караганда айырмачылыгы, ушундай өзгөчөлүгү болуп турат. Бүгүнкү жагдайга, кырдаалга байланыштуу ушул муфтияттан да эскертүүлөр берилип жатат. Жана мен дагы, өзүм дагы мусулманга эскертиш пайда берет деген хадис бар. Андыктан мен дагы эскертип коюуну туура көрүп атам. Бүгүнкү күндө ошол бирөөнүн үйүнө конокко баруу жана конок чакыруу, ушундай окшогон сыяктуу нерселер болтурбоого аракет кылыш керек экен. Ошондой тартипке моюн сунуп, Кудай буйруса, жараткандан көп жалбарып жардам сурайлы. Жараткан мээримдүү зат, боорукер зат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул ай аруулануунун, ушундай мээримдүүлүктөн, боорукерликтен, кайрымдуулуктун, ушундай бир өтө жан дүйнөнүн тазарыштын айы. Ошондуктан баарыңыздарды мен куттуктайм. Көп ниет кылайлы, көп өлкөнүн өнүгүшүнө дуа кылайлы. Эгерде мен дагы убакыттан пайдаланып кимди мен капа кылып алган болсом, кимди таарынтып алган болсом, же жооп бербей, же болбосо кандайдыр бир менден бир ката кемчиликтер кеткен болсо, ушул Рамазан айдын урматына мени кечирип коюңуздар. Мен сиздерден кечирим сурайм. Эгерде кимди мени капа кылган болсо, же мен бир кичинекей жүрөгүмдө таарыныч болгон болсо, мен дагы Кудай ыраазылыгы үчүн кечирдим. Баарыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кармагандардын, кармабагандар болсо ниет кылыңыздар кармашлыкка. Кудай буйруса, баарыңыздарга амандык тилейм.